кешинде жаап койгонбуз. Муну алып туруп, акырындан Ашкабактарды чаңдаштыруу таңкы саат 5-те башталат. Анткени күн ысып кеткенге чейин Максима сортундагы ашкабактын ар бирин чаңдаштырып, түшүм алууга аракет көрүлүшү керек. Бир күндө бул чарбактагы ашкабактан 250 даннага чейин чаңдаштыруу жүрөт. берде ак музу менен тепшип коебуз. Болду. Берге башка чаян чиркейлер кирбейт. Ошо менен бир 3-4 күндө чоңоюп мамноодай болуп калат экен да. Муну ашкабак. Жана муну эми дабырөөгө неметсек болот, ушундай. Акыбал эртең менен сегизден азыр жарым саат уже мыналар кургап кетет экен да. Анан алаканга жукпай калат экен минткенде. Жукпай калгандан биз токтотуп коебуз. Ошондо күнүнө 200, кече 300 кылган, бүгүн дагы 320-330 болуп калды. Булам эсептеп турабыз да. Ошо менен 1700 тикем. Жамалбек Козубеков 2 жылдан бери ашкабак тигип жакшы киреше табат. Учурда ашкабактары гүл ачкандыктан алардын ар бирин кылдат карап чаңдаштырууда. Чакан чарбактан өткөн жылы $1000 киреше тапкан дыйкан быйыл андан дагы мол киреше табам деп максат кылган. Быйыл деле ошол 1 килограмм ашкабактын данын $22 алышып атат. Бир $1200-1300 болот го деп үмүттөнүп отурабыз. Эми айтып кете турган нерсе бул мына биз көпчүлүгү таласта буурчак айдап атпайбызбы? 1 гектар буурчак менен ушу 10 сотук ашкабактын кирешесин, чыгымын салыштырмалуу эсептеп көрсөк, ашкабак пайдалуу экен да. Айта кетсек, быйылкы жылы Талас облусу боюнча ашкабак тигүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбын болгон. Тилекке каршы Япония өлкөсүнөн өз учурунда үйрөн келбегендиктен 5 дыйкан эле 50 сотук жерге тигишкен. Эң негизги максатыбыз биринчиден дыйкандарды жерди иштетүү маданиятын үйрөтүү, анан аз жерден көбүрөөк киреше табуу да. Мисалы эми ашкабак менен иштеп атабыз, бир жагы дыйкандар ушу жаңы технологияны үйрөнүшүп атат да, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн жаңы технологиясы болчу. Жаңы технология дегенде эмнесин айтабыз, ошол жерди иштетүүнүн ыкмалары, өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн технологиясы. Максима сортундагы ашкабактын үрөнү Япония өлкөсүнө экспорттолот. Бирок ар бир тигилген ашкабактын өзүнүн өстүрүү эрежеси сакталышы керек. Убагында чөптөн арылтуу менен сугарып жакшы карап, өз учурунда чаңдаштыруу маанилүү. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Бакай Ата району.